Кыргыз медицинасындагы жаңы багыттын алкагында өлкөгө жасалма интеллект менен иштеген ушундай аппараттардын жыйынтысы келип түштү. Сиздер мына көрүп тургандай, бул чемодандын ичинде бир канча аппарат өзүнчө функция аткарат. Биздин бейтаптар ооруп калганда алар жеке клиникаларга жана мамлекеттик ооруканаларга барып өздөрүнүн кан, анан заара анализдерин тапшырат. Бул өз кезегинде өтө убаракерчиликти, убакытты талап кылат. Ошондой эле бир канчалаган төлөм төлөйт дагы, абдан кымбат болуп жатат. Мына ошол түйшүктөрдүн баарынан арылуу үчүн медицина илимдеринин доктору, профессор Алымкадыр Бейшеналиев бул аппараттарды аймактарга, айылдарга жайылтуу аракетин көрүп жатат. Алдыда мына ушул аппараттар кандай иштейт, өзү көрсөтүп берет. Биз менен болуп туруңуз. Азыркы учурда биз Ренакейс чемоданы бүт бардыгы ичиндеги мобильный клиника в одном чемодане. Орусча айткандачы. Бул идея биздин президенттин Садыр Нуркожоевичтин идеясы болчу. 2025-жылы январь айында мен анда министр болчумун. Мага Садыр Нуркожоевич тапшырма берди. Москвадагы Сбердин чемоданын алып, ошону Кыргызстанга киргиз, ушундай искусственный интеллект менен биздин региондордо, айылдарда, фаптарда биринчиден врачтар жетишпей атат, экинчиден медиабордон жетишпей атат. Ушуну киргизсек биздин муктаждыктардын баары чечилет. Бирок мен министрликтен кеткенден кийин мен билдим, ал чемодандар алынган, бирок азыркы кезде өзүнүн ошол биздин президент айткан идеяны, биздин азыркы айткан кыла албай атат. Мен ал идеяны президенттин унуткан жокмун. Ошон үчүн муну жеке биздин программисттер, разработчиктер, врачтардын баардыгы иштеп чыкты. Азыркы кезде муну биз Кыргызстандын баардык жерине киргизип атабыз. Мынакей азыркы кезде Ноокатка, Кара Сууга, Ошко биринчи жеке менчик клиникаларга киргизип, ал жерде азыр иштей баштады. Биз муну сатпайбыз. Көбү суроо берип атат, сатасыңар, сатпайбыз. Бул бекер, биз коюп беребиз. Бул жердеги мен азыр көрсөтөм, баягы расходный материалдар коет, ошону эле биз баасын алып иштетип кетебиз. Эмне үчүн дегенде мен айтарым, бул жердеги медицинский прибор болгондон кийин, клиника болгондон кийин адамдын башынан аягына чейин ушул приборлор менен биз диагноз коюп кылабыз. Анда эмесе кел чемоданды ачып, мен сизге эмне чемодан бар экенин көрсөтүп берейин. Күн буларды алып койгон адам биз көтөрүп жүрөбүз. Долдойдон келип. Канча заказ берип болот, канча кил? Мынакей мындай кылып туруп эле, мынакей муну алабыз. Мынакей приборлордун бүт бардыгы. Мен азыр сиздерге приборлордун бүт бардыгын азыр мен сиздерге бүт бар приборлор, эмне приборлор бар экенин айтып берем дагы. Андан кийин бейтап келди, ошо бейтапты биз текшерип, сизге результаттарын көрсөтүп берип, диагноз коюп, лечение коюп беребиз. Мынакей бул жерде бизде ноутбук жасалма интеллект менен киргизилген. 10 000ге жакын биздин бейтаптардын диагноздары менен бул жерге кетирген. Искусственный интеллекти азыркы кезде биздин бейтаптардын 95%ге чейин диагнозун туура коюп, лечение кылып берип атат. Бул жерге мынакей айтып кетсем, пульсосигметр, организмдеги кислотаны эметет, аныктайт. Мынакей тонометр, артериальный давленияны аныктайт. Ошондой эле глюкометр, организмде кандагы кантты аныктайт, сахарды. Анализатор мочи, бул 10 параметрди аныктайт. Лейкоциты, кетоны, бактерия бүт бардык. И анализатор крови, бул кандагы биз берип аткан билирубин, холестерин, АЛТ, АСТ, тропонинди аныктайт. И бизде мынакей 2 аппарат. 2 аппараттагы азыркы кезде бул эрке жөнөтөт, эмени чыгар дейт да, ана результатын. Бул жерде результаты чыгат дагы искусственный жасалма интеллект коюп берет.
Ең біз Қытайдың заводы менен сүйлөшүп, мындай датчик біз алар чыгарып беришти бизге. Бул датчик менен адамдагы бардык органдарда кандай болуп аткан. Эмче дегенде мынакей азыркы кезде УЗИ аппараттарчы щитовидный железди өзүнчө көрөт, молочный железаны өзүнчө көрөт, печенди өзүнчө көрөт, өттү өзүнчө көрөт, аялдардын малутасы өзүнчө көрөт, сосудтарды өзүнчө көрөт, УЗИлердики бар. Бул жерде бүт бардыгы бир болгон. А эгер алардагы УЗИстер деген окуш керек, УЗИстер деген даярданыш керек, опыт алыш керек. А бул жерде биз болсо миңдеген результаттар киргиздик. Киргизтирип искусственный интеллект сразу анасын чыгарып берди. Мынакей бейтап келди. Бейтап келгенден кийин врач ноутбукту ачат. Ноутбукту ачат дагы могу жерде мынакей новый запись деген ар бир адамдын өзүнүн карточкасы болот. Мына новый записти баскандан кийин бул жерде аты жөнү чыгат, имейлер кана. Салимгариев Тимирлан. Эмнеге жалобат этип келдиңиз? Мындай чарчап атам, аябай эле. Анан кашель болуп атат, мындай макрота менен, потеря веса, кечинде температурам чогуу атат. Но азыр канча именно температура билбейм, потому что тердеп чыгып атам. Канчадан бери ооруп атасыз? Уже 1 айга жакын. Врачтарга барган жоксуз? Жок, барган жокмун. Өзүңүз лечение кылдыңыз? Ооба, өзүм антибиотик ичтим, бирок 5 күн антибиотик ичтим, жардам берген жок. Мурун эмне менен оорусуңуз? Хронический заболевание жок. Аллергия барбы? Аллергиям жок. Операция болду беле? Операция жок. Операция болду эмес. Азыр өзүбүздүн приборлор менен текшеребиз. Так, биринчи мынакей пульсосигметр. Баарыңар билесиздер, ковид болгондо пульсосигметрге биз элдердин баары көрүп калган. Мына пульсосигметр менен азыр текшергенде бул провод жок эле, Bluetooth менен эле бөт баары берилет. Мынакей азыркы кезде 97. Бул норма. 95тен өдөгүнсө сатурациясы кетти. Азыр мынакей автоматически буяка түштө искусственный интеллект уже окуп атат. Муну сатурациясы. Эгер жанакы жалоптардан кийин бул жерде 85 болуп калса, 90 болуп калса, бул жерде кызыл күймөк да. Кызыл күймөктөгү эме болуп. Азыр экинчи бул нормалдуу экен бул. Нормальный. Азыр бул жерде мынакей баарыңыздар билип эле жүргөн артериаль давлениянын кан басымын текшересиз, кан басымы. (136-88) пульс 84. Мынакей бул автоматически бияктан ноутбукка берилет. Искусственный интеллект ойлонуп атат. Эгер 150, 170, 200, 300 чейин 250 болуп же болбосо 100дөн түшүп кеткен болсо, бул жерде кызыл күймөктө глюкометр мынакей биз өзүбүздө сателлиттеги завод менен сүйлөшүп, ошолор бизге ушундай Bluetooth деп коет, ошонусу бар болгонунан алдык дагы бардыгы. Проводдор менен эметилген жок, соединителген жок, бүт бардыгын эме кылып атабыз. Көрсөң кан алып атат, мынакей. Мынакей азыр 5-3. 5-5ке чейин норма. Эгер 5-5тен 6-7 болсо, азыр көрөсүң, мынакей 5-3 чыкты. 10-15-20 болсо, кайда кайтмак. Бул жерде деген диабет бар экен, сахар көтөрүлүп кетти деген знак бермек, дагы врач кайтмак. Звонить ettik, эндокринолог, же болбосо жөнөт депчи. Кагаз үстүндө да чыгат. Ошол жака көрсөтөт. Бейтап жатты. Баарыңыздар билесиздер, биз бар жерде месяц жардам берет, 2 киши снимать этебиз. Мынакей караны бериңиз, бияка кара оң бутуна кийилет. Оң бутуна кийилет, жашыл сол бутуна кийилет, кызыл оң колуна кийилет. Бул жерде биздин эмеде бүт бардыгында жазылганда кайсы эме, могу кайсы жерге кийилет, кайсы жерге точка коюлат. Ошо фактдагылар же айылдагылар же үйлөрүн алса, үйдөгүлөр өздөрү эле муну чыгарып алышат.
могу эмеде биз ушундай кылганбыз. Кайсы жерге эмне болот? Инструкциясын дагы азыр көрсөтөбүз, беребиз. Мынакей ар бир эмеге биз жазып берген, коюлат дейм. Кызыл, мына кызыл оң жагына коюлат. Ар бир точканы врачтар дагы көбү медсестралар кылып жүргөндөр билет. А бирок биз дагы берип аткандан кийин инструкциясын беребиз. Салта инструкция покажи. Инструкциясын беребиз, ошол инструкцияны кошуп берип атабыз. И мынакей бул жерде биздин эки да кагаз үстүндө да чыгат. Мынакей жүрөктүн эмеси уже чыга баштады. Салта чыксын. Салта заходи, здесь же инструкция, вон там же есть. Жак чыгарып берди. Искусственный интеллект уже иштеп атат. Ар бир больной мачасын алып келет. Сен көрсөтөт мачасын, канын кайра текшерип берели. Заранын анализи менен 10 параметр чыгарып берет. Эмчинен азыр зарага жөнөтөсүң, бир күндөн кийин 2 күндөн кайра келип атпайбы. Биздики бул жерде бир мүнөткө жетпей бүт баардык анализдерди чыгарып беребиз. Бул лейкоцити, бактерии, кетоны, ар кайсы эмелерди, бөйрөктүн ооруганын, мочевой пузырдын ооруганын бүт баардыгын чыгарып берет. Андан кийинки эле анализатор мочи, то есть анализатор крови, кандын эме анализатор эле. Ушундай эле кылып эле тест менен кылабыз. Мына щитовидный железаны тияктан көргүлө. Бул деген биз азыр бул жерге жазып берет, кандай көрүштү эле үйрөтөбүз, терапевтке щитовидный железаны мындай көргөзөбүз. Бүт баардыгын тиякка тартып алып, искусственный интеллект кичинекей узел болсо дагы, кичинекей же болсо киста болсо дагы калкан бези көрсөтөт. Экинчиден бул жерде мынакей эң чоң жетишкендик, азыркы кезде биз көрсөткөн жокпуз, дагы 3 приборубуз бар. Паспорттун данныйларды диктофон менен эле киргизип атабыз да. Акыркысы болсо дүйнө жүзүндөгүдөй кылып эле сүйлөшкөндө эле паспорт. Эмчи дегенде врачка баргандан кийин врач бейтап менен сүйлөшүп атыпчы. Убактысын эле баягы жазып атып эле өткөрүп атпайбы. А бул жерде болсо искусственный интеллектке сразу өзү жазып берет. Только эле врач карайт да, туура кирдиби, туура кирген жокпу депчи. Эмчи дегенде биз булар жана сиздерге айткан жок, мировой эме менен киргиздик жанагы схемада. Бүт баардыгы чыгып, мынакей у мужчины 29 лет, жалобы на кашель, тигинде боль в области груди, лихорадку, потеря тигинде мындай деп, так, заключениясын эле окуйм да. Бул жерге толтуруп берди да. И мынакей у больного анализ мочи тигинде мындай деп, назначение берип атат. Кандай кылып эмеш керек, канча күн ич керек, кандай доза менен ич керек. Керек болсо дагы жазып. Мынакей амоксисилин, парацетамол, бромгексин. Ушундай кылып ар бир больнойду текшерип туруп врачка айтат. Мунуку мындай экен, мунуку мындай экен, муну же болбосо жана ОРВИ андай мындай болсо лечениясын назначить этет, врач назначить этип коет. Бул жаңы алынып келген аппараттар алдыда биринчи этапта алыскы айыл кыштактарга бекер таратылат. Анткени ал жакта лаборатория жана анализ алган оорукананын жоктугуна байланыштуу ишти жеңилдетүү жана убаракерчиликти токтотуу максатында бекер берилет. Клара Кудайбергенова, Нурмухамед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй, Бишкек.